Кошкоргон айлығындағы негизги унаа жолу соңку 3 жылдан бери такыр оңдоп түзүүдөн өткөрүлбөй, айдоочулар менен катар айыл тургундарын кыйын абалга кептеп келген. Анткени чуңкурлар аябай чоң болгондуктан унаалардын дөңгөлөктөрү жарылып, башка тетиктер да бат-баттан бузулуусуна алып келчү. Эми болсо жолдун чуңкурлары жамалып, айдоочулар кубанып турушат. Болгон эле бул жол. Ага чейин эч ким каралбай, жолдор жаман болуп кетип, жан чачындарда жанагы жерлер оюлуп кеткен жерлер жамгырга толуп, баллондорубузду талкалап, баллондорубуз жарылчу эле. Азыр эми ушумда 93-жылкы балдар жакшы демилге көтөрүлгөн экен. Ушулар куруп беришти эле. Ушу жолубуз жакшы болуп калды, сонун болуп. Ушу балдарга рахмат айтабыз. Жолдун кейиштүү абалынан жергиликтүү бийликтин деле кабар болгон деген менен каражат тартыштыгынан жана жолду тейлөө жагы транспорт жана жолдор министрлигине карагандыктан Акман айыл аймагындагы ички жолдорго көңүл бурулбай келет. Айыл аксакалдары жаштардын жергиликтүү бийлик же тийиштүү кызматтар жолду оңдоосун күтпөй, элге жагымдуу шарт түзгөнү башкаларга үлгү болушу керек дешет. Үлгү болуп, жол оңдоп, көпүр оңдоп, көпчүлүк пайдалана турган жерлерди оңдоп элге жеңилдик кылып берип берсе жакшы болот эле. Мына ушу азыркы 93-жылкы балдарыбыз үлгү болуп, мына ушу жолду оңдоп атат. Жол оңдогон эң бир чоң сооптуу иштерден да. Мына ошон үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз ушу уулдарыбызга. Биздин рахматтан башка айтарыбыз жок. Мен дагы бир сөз угуп калдым. Мына ушул эле балдардын да демилгелеп атышат. Мына бул көпүрөбүздүн каналга түшкөн чоң көпүрөнүн эки жагы дагы жолго салаңдап сууга. Анан балдардын өтүш үчүн дагы абдан чоң ыңгайсыздар болуп атканда. Ушул нерсени дагы туура баамдашып, мен уюштуруучулардан угуп калдым. Ушулерге дагы бир жакшынакай сапаттуу бүт көрүп беребиз деп атышат. Бул балдар мына бир жалпы өкмөт чече турган, мамлекет чече турган иштерди кылып аткандыгы бизди кубандырат. Жолду оңдоп түзүүдөн өткөрүүнү Кошкоргон айылынын 1993-жылы туулган азаматтары колго алышкан. Алар ортодо акча жыйнап, зарылган каражаттарды сатып келип, асфальттын жыртык тешиктерин өздөрү жамап чыгышты. Алдыда болсо желиктүүлөрдүн башын бириктирип, айылдын кире беришине арка тургузууну пландап жатышат. Кичине чогулган акчабыз бар эле. Ошол акчаны башка нерсеге жумшабастан, ушул айылдын керегине жарасын деп, ушул нерсени ынтымакташып жасадык. Бул нерсеге жалпысынан бир 20дай бала уюшуп жасадык. Жолдорду кандай кылып жамаса, биз деле ошондой кылып өзүнүн эрежеси менен жамадык. Негизинен жалпы каражат 20 миңдин тегерегинде каражат кетти. Негизинен өз жериңе, өз элиңе кызмат кылуу үчүн бир гана депутат болуу шарт эмес, бир гана байдын баласы болуу шарт эмес, же болбосо бай болуу шарт эмес, же болбосо бир чоң кызматта отуруу, чоң креслодо отуруу шарт эмес. Базаркоргон районунун Акман айыл аймагында 16 миңден ашуун калк жашайт. Андагы негизги жолдор транспорт жана жолдор министрлигине карайт. Аталган министрликтин жол тейлөө мекемеси бир нече жылдан бери жолдорду оңдоп түзүүдөн өткөрбөй келет. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Туолдаев, Жалал Абад облусу.